Иранда бийлик демонстрацияларды басууга аракет кылып, интернетте толук өчүрдү. Ошого карабастан кээ бир ирандыктар Илон Масктын Starlink спутник интернетине туташа алышкан. Starlink бул миңдеген төмөн орбиталык спутниктеринен алынган интернет. Иранда жапырт демонстрациялар өтүп, өлкө боюнча интернет толук өчүрүлгөн маалда Илон Маск Иранга акысыз Starlink интернетин тараткан. Өлкөдө болуп жаткан окуяларды сүрөт, видеого тартып сыртка чыгарбоо максатында интернет жана мобилдик байланыш бир нече күнгө өчүрүлдү. Британияда жайгашкан кибер коопсуздук боюнча иликтөөчү Нарман Гарип төмөнкүлөргө токтолду. Биз алып жаткан маалымат интернеттин өчүрүлүшүнөн улам биз күткөн нерсе менен чектелбейт. Бирок интернетти өчүрүү кызык болду. Болгону 90 миллион адам бир нече күндөн бери интернет байланышын жоготту. Сиз 10 мүнөткө интернет байланышы жоголуп турганды элестетип көрүңүз. Эмне кыларыңызды билбей каласыз. Ал эми Иран боюнча 90 миллион адам интернетсиз отурганын элестетиңиз. Аларда интернет жок. Гариптин айтымында Starlink'ти Иран бийлиги жалгыз өчүрө алмак эмес. Көптөгөн суроолор бар. Бирок айта кетчү нерсе бул технология интернет өчүп турганда да Иран элинин үнүн жеткире алды. Анткени Starlink'тин көптөгөн спутниктери бар. Алар Ирандын ичинен бир спутникке да өчүрө алышпайт. Аны иш жүзүндө Ирандын аймагында кылуу керек. Бул дегени алар кызматты толугу менен өчүрө алышпайт. Ошондуктан иш жүзүндө Ирандын аймагында бүтүргөн спутник интернетин өчүрүү кыйын. Иран Starlink'тин спутник интернетин кантип өчүрө алды? Иран Starlink'ти өчүрүү максатында Кытай жана Орусиядан жардам сураганы маалым болду. Аларда Starlink'ти өчүрө алган заманбап техникалык каражаттар бар. Жыйынтыгында Иран бийлиги союздаштардан жардам алып, Starlink'ти өчүрдү жана демонстрацияларды да токтото алды. Анткени Иран расмийлери өлкөгө сырттан даярдалган адамдар, болгондо куралчан диверсанттар келип, спутник интернет аркылуу өлкөдөгү башаламандыктарды уюштуруп турушканын, Starlink интернети өчүрүлгөндөн кийин алардын байланышы кан буугандай токтогонун маалымдады. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп Илон Маск менен Тегеранда интернетти калыбына келтирүү боюнча да сүйлөшкөнү айтылууда. Эксперттин айтымында спутниктен интернет таратуу кызматы чоң бурулуш жасады. Эгерде президент Трамп Иранга байланыштуу өзгөчө кырдаал жарыялап, мурда Иран элин колдогон жана азыр да колдоп жаткан Илон Маск менен бул кызматты Иран үчүн иштетүүнү сүйлөшсө, менимче бул чечим баарын өзгөртөт. Жана эл режимди кимдир бирөө күткөндөн алда канча эрте кулатат. Нааразылык акциялары уланып жаткандыктан байланыш үчүн күрөш Starlink сыяктуу технологиянын глобалдык чыр-чатактарды кандайча калыптандырып, ирандыктарга тышкы дүйнө менен байланышуу үчүн жол ачып берип жатканын баса белгилейт. Алар эркин, уюшкандыкта байланышып, дүйнө менен болуп жаткан окуяларды бөлүшүп, цензураланбаган маалыматка спутниктен кире алышат. Starlink'ке Иранда иштөөгө лицензия берилген эмес жана парламент аны колдонууга катуу тыюу салган. Маск мурда Starlink ал жерде 2022 жылдын аягында 100гө жакын терминал менен иштеп жатканын айткан. Бул 92 миллион калкы бар өлкө үчүн орточо көрсөткүч экенин айткан. Иранда Starlink кандайча колдонулуп жатат? Бейшемби күнү Иран өкмөтү интернетке кирүүнү токтоткондон кийин ирандыктар интернетке байланышуу жана нааразычылык акциялары тууралуу жаңылыктарды тышкы дүйнө менен бөлүшүү үчүн Starlink интернетин колдонуп жатышты. Мамлекет интернетти өчүрсө да спутник интернетин колдонсо болот. Анткени ал өлкөнүн чектөөлөрүнөн көз каранды эмес. Батыштын жалпыга маалымдоо каражаттары Иранда бийлик нааразычылык акцияларын күч менен басуу учурунда көптөгөн адамдар каза болгонун кабарлап жатканы менен интернет жана байланыш жок болгондуктан ал канчалык чындыкка дал келерин билүү кыйын. Иран байланышты кантип өчүрүп жатат? Cloudflare компаниясынын анализине ылайык, Иранда акыркы жолу интернет өчүрүүлөрдөн мурда өкмөткө каршы нааразычылык акциялары өлкө боюнча өтүп жаткан маалда бир нече күн бою интернет трафиги начар иштеп жаткан. Өткөн бейшемби күнү алгачкы өчүрүүдөн кийин жума күнү байланыш кыска мөөнөткө иштеген. Бирок ишемби күнү Иран дүйнөлүк интернетти дээрлик толугу менен өчүргөн эмес, деп айтылат анализде. Mayan Group уюмунун интернет коопсуздугу жана санариптик укуктар боюнча директору Амир Рашиди бул ирет Иран бийлиги чектөө чараларын күчөткөнүн белгиледи. Мурдагы демонстрациялар учурунда интернет бул жолкудай көпкө чейин өчүрүлгөн эмес. Биз Ирандын Starlink'ти өчүрүүгө аракет кылганын эч качан көргөн эмеспиз. Андай болгон эмес. Эми болсо алар аны да өчүрө алышты.
Иранда Starlink'ке расмий түрдө тыюу салынганда карабай, мыйзамсыз түрдө анын 50 миңден ашуун терминалын өлкөгө ташып киришкен. Башаламандык учурунда коопсуздук кызматтары өлкөгө мыйзамсыз ташып кирген терминалдар колго түшүрүлгөнүн кабарлады. Ирандын чалгын кызматы терминалдарды башаламандык болуп жаткан аймактарга бөлүп таратууну көздөп жатышканын билдирген. Starlink кантип иштейт? Starlink компаниясынын телекоммуникациялык спутниктердин топтому жерден 550 чакырым бийиктиктеги жердин төмөнкү орбитасында айланат. Жерде интернетке туташкысы келген адамда Wi-Fi спутник роутери болушу керек. Колдонуучу ар кандай станцияларга туташкан уюлдук телефон сыяктуу эле Starlink'тин терминалдар аркылуу спутник интернетине туташа алат. Бул салттуу телекоммуникациялык спутниктерден айырмаланат. Башкача айтканда Starlink'тин кардарлары бир гана спутникке көз каранды болушпайт. Ошондой эле Starlink'тин роутери сигналдарды ар кайсы жерден кабыл алууга ыңгайлашкан. Starlink башка жерлерде кандайча колдонулуп келет? SpaceX компаниясынын маалыматы боюнча Starlink ошондой эле Венесуэлага 3-февралга чейин акысыз байланыш кызматын сунуштап жатат. Мындай чечим 3-январда АКШтын атайын күчтөрү Венесуэланын президенти Николас Мадурону уурдап кеткенден кийин кабыл алынган. Компания ошондой эле Мелиса бороонунан же 2025-жылдагы Канададагы токой өртүнөн жабыркаган колдонуучуларга 1 айлык акысыз интернет сунуштады. Ошого карабастан Starlink'ке карата айрым өлкөлөрдө улуттук коопсуздукка байланыштуу карама-каршы пикирлер бар. Starlink'ти колдонууга карата кандай кооптонуулар бар? Орусия 2022-жылдын февраль айында Украинанын аймагына толук масштабтуу басып киргенден кийин спутник кызматы Украинага байланыш жактан жардам берген. Бирок ошол эле жылдын сентябрь айында Киев каршы чабуулга даярданып жатканда Маск Украинанын бир нече аймактарында Starlink'ти өчүрүүгө буйрук бергени кабарланган. Starlink'ти ошондой эле Судан жана Мьянмадагы ар кандай топтор колдонушкан. Бул эки өлкө көп жылдар бою жарандык согуштарды жүргүзүп, байланыш тез-тез өчүрүлүп турат. Мьянмадагы, Камбоджадагы жана Лаостогу алдамчылык борборлору эл аралык укук коргоо органдарынын электр энергиясын жана интернет байланыштарын өчүрүү аракеттерине карабастан онлайн режиминде калуу үчүн Starlink'ти колдонушкан. SpaceX октябрь айында Мьянмадагы миңдеген терминалдарды иштен чыгарганын билдирген. Бирок алдамчылык борборлору аймакта кала берүүдө.